Октябрь айы бардык аялдар акысыз кан басымын өлчөтүп, жүрөк кан тамыр оорулары жана кант диабетин, кандагы холестерин менен канттын деңгээлин текшертип, жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу багытында кеп кеңештерди ала алышат. Бул өнөктүк балыкчы шаарында дагы жүрүп жатат. Шаардагы дарыгерлер мекеме ишканаларды кыдырып, айымдарды медициналык кароодон өткөрүшүүдө. Ар бир мекемелерди кыдырып, мына балыкчыда канча организация бар. Каждый год biz кыдырып туруп с целью выявления этих заболеваний адамдарды текшеребиз. Рост, вес, молочные железаларды, плюс холестерин, сахарный диабетке направление беребиз и мазоко аялдарды жиберебиз. Эки жолу бир жылда текшеребиз. Февраль айында эркектерди, октябрь айда аялдарды. Качандан баштап качанга чейин жүргүзүлөт ушу аялдарды текшерүү? Бул аялдарды биз 1 октябрдан баштаганбыз, 1 ноябрга чейин бул акция өтөт. Это ежегодно ушинтип биз өткөрүп атабыз. Дарыгерлердин мынтип жеринде медициналык кароо жүргүзүп жатканы жумуштан бошоп барып көрүнө албай жүргөн кызматкерлерге жакшы мүмкүнчүлүк болгонун айтышат. Азыркы учурда убакыт жетишпейт, барганга, больницага барганга убакыт жок болуп, ошондуктан бизге аябай ыңгайлуу болуп, бардык азыркы ден соолук менен болгон көйгөйлөрдү билип алууга абдан жакшы болду. Мен общий осмотр өттүм. Бул боюмду, таразага түшүп, давление, сатурация көрүштү. Аялдардын саламаттыгына арналган 1 айлык өнөктүк түрдүү ооруларды эртелеп аныктоого, анын кесепетин азайтууга өбөлгө болот. 1 айлык Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги жана Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун демилгеси менен ишке ашырылууда. Жанар Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.